Адамдар, салам. App Store дүкөнүндөгү акысыз тиркемелердин ичинен Клабхаус биринчи орунду ээледи. Бирок Клабхаус деген эмне жана эмне менен колдонот, кантип колдонот, биз бүгүн аныктайбыз. Сиздер менен мен, Исмаил жана 3 чекет. Клабхаус бул жаңы социалдык тармак. Колдонуучулар үчүн үн гана, мындайча айтканда аудио гана байланышы үчүн жаратылган. Учурда бул платформа жалпы коомчулук үчүн жабык деп эсептелинет. Демек бул тиркемени азырынча Android колдонуучулар колдоно албайт. Мүмкүнсү жок. Бирок, эгерде сиздерде iPhone бар болсо, анан оңой эле жүктөп алам уюлдук телефонуңуздарга, анан колдоном деп ойлоп жатсаңар, мындай эмес. Эки жолу бар. Биринчи жол. Силер колдонуп жаткан досторуңардан сурайсыңар. Мага инвайтты жөнөтөйчү, приглашенияны деп. Анан силердин досторуңарга инвайт жөнөткөндө, бир досуңар инвайт жөнөткөндө, силер ошол досуңардын инвайтты приглашениясы аркылуу кирсеңер болот. Демек экинчи жолу бул тиркемени өзүңөрдүн уюлдук телефонуңуздарга жүктөп, ага катталып, регистрация кылып, анан досторуңарды күтүү. Мындайча айтканда, силер ошака каттаар менен досторуңарга оповещение келет, уведомление, маалымат. Силер ошака кирдиңер, жана силерде инвайт жок, силер колдоно албайсыңар, жөнүнө күтүп отурасыңар деген досторуңарга маалымат келер менен, ошол досторуңарда инвайт бар болсо, мисалы приглашение деп коет, ошол приглашение бар болсо, алар силерге жөнөтсө болот. Силер ага катталар менен, кирээр менен силерге эгерде бирөө инвайт жөнөтсө, анда силерде мындай маалымат пайда болот өзүңөрдүн профилиңердин ичинде. Nominated by бирөө менен. То есть мындайча айтканда номинированный кем-то деп. Азыркы учурда менин профилимдин ичинде nominated by Сайкал Токтогулова дейт. Сайкал мага инвайт жөнөттү эле, ошол Сайкал инвайты аркылуу мен ушул социалдык тармакка кирип катталдым. Демек, Клабхаус биз айткандай эле бул жаңы социалдык тармак. Бир жылга жетпегенден абдан популярдуу болуп кетти. Мурданкы жылы, 20-жыл, билмели бир жыл өтүп кетти. 20-жылы жаз күзүндө жаратылган. Стэнфорд университетинин бүтүрүүчүлөрү менен, Пол Дэвисон жана Роун Сет менен. Клабхаус эмне үчүн хайп кырмап жатканын жана анын популярдуу болуп жатканын адистер ментип түшүндүрүшөт. Адистер ментип түшүнүштүрөт. Демек, адистер ментип түшүнүштүрөт. Биринчи, бул дүйнөлүк деңгээлдеги жылдыздар колдонуу үчүн. Жана ал эле Илон Маск, Марк Цукерберг, Канье Уэст жана Джаред Лето деген жылдыздар колдонуп жаткан. Андан тышкары толтура жылдыздар жүктөп, бири-бирине инвайтты жөнөтүп, кирип, катталып колдонуп жаткан үчүн адамдардын бир желаниясы пайда болуп жатат, интереси пайда болуп жатат. Баса, кечирип койгула азыр бөлөк видеону бул видеого туташтырып жаткан үчүн, бирок жаңы эле маалыматты окудум, то что Илон Маск Россиянын башчысын конокко чакырды, ушул Клабхауска как инвайт жөнөтүп, келе сүйлөшөлүк, талкуулалык деп. Азырынча маалымат жок, Россия кантип жооп берди ага. Бирок мына азыр биякта скрин Твиттер аккаунту, Илон Масктын Твиттер аккаунтунан ушундай түз напрямую приглашение. Экинчи айтып жаткан нерсеси бул Клабхаус биз айтып кеткендей эле мындай закрытый, как ар бир адамга колдонууга мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан биз билгендей психология боюнча закрытый нерселер, секретный нерселер бизде еще больше, көбүрөөк мындай желанияны жаратат ичибизден. Ошондуктан желание пайда болгондуктан адамдар сүйлөп башташат. Ошол адамдар сүйлөгөндөн хайп жаралат. Үчүнчү нерсе, бул эми менин өзүмдүн ой пикирим, тиликке каршы адистерден эч ким, ар бир адистерден тапкан жокмун мындай ойду. Биз ушул жакында эле пандемия учурунда үйдө камалып отурбадык белек. Ошол камалып отургандан бизге общение жетпей, жана ал общение, печенье сүйлөшүп жаткан жетпештиктен Клабхаус жаратылган. Ал Клабхаус жаратылгандан мындай эркин жана ар бир каалаган темага жана каалаган убакытка сүйлөшө турган ушундай бир тиркеме жаратылганга адамдар ошого жакын болгондуктан ошону менен колдонуп башташты. Ал эми кыскасы айтып келгенде, Клабхаус бул мага абдан TikTok'ты элестеттирет. Анткени тез жана абдан кыска убакыттын ичинде жарылып хайп болуп кетти. Канчалык бул хайп жетет жана кийинчерээк биз бул тиркеме менен колдонобузбу же колдонбойбузбу, ким билет. Бирок кээ бир адистер айтат, бул тиркеме азыркы учурда, то есть хайп болуп жатат жана кийинчерээк хайпа кетет. Жана ал деңгээлде жылдыздар колдонбой калат, эч ким колдонбой калат. Ошондой эле бул тиркеме тилекке каршы. Экинчи нерсе адистер айтып жаткан бул предположительно. Бул тиркеме көбүрөөк служит этет адамдарга. Анткени бул тиркеме аркылуу көбүрөөк пайдалуу маалымат алса болот. Пайдалуу маалымат алганыбыздан демек бул
тиркеме социалдык тармак жанагыл жаңы тоже абдан популярдуу болуп жаткан подкасттарга окшош. Эмнеси окшош? Жана радио деп коебуз го. Подкасттарга, радиого окшош деген эмес. Бул анткени силер угасыңар, аудио түрүндө маалымат аласыңар, өзүңөр да кошулсаңар болот. Эми ушул кошулган жерден бир чоң различиясы бар. Подкасттарды же радиолорду силер өзүңөрдүн уюлдук телефондоруңарга жүктөп же сактап алсаңар болот, записывать этип алсаңар болот. Тилекке каршы Клабхаустун ичинен сактап алсаңар болбойт, же жүктөп алсаңар болбойт, мүмкүнчүлүк жок. Анткени Клабхаус ошондуктан популярдуу болуп жатат, то что это здесь и сейчас. Демек, көбүнчө дүйнө жүзүндө элдер мындайча айтканда FOMO деген синдрому менен ооруп жатышат. FOMO деген ал эмне? Fear of missing out деп коет. Синдром упущенного момента. Ну или выгоды. Кээ биркилер, ар бир адам ар кандай айтат. Мындайча айтканда, бул азыркы ушул болуп жаткан окуяларды, азыркы болуп жаткан моментти өткөрбөйүү да. Дүйнө жүзүндө колдонуучулар ушуга айтып жатышат, то что алардын ичинде, ички дүйнөсүндө бир ушундай синдром пайда болуп калды. Ошол бир бөлмөлөргө кирип, адамдарды угуп, жана колуңарды көтөрсөңөр болот. Мисалы, азыр мен бияка киргенде, момундай комнаталар бар экен, чем надо завтракать дейт. Бюджет для управления районами права потребителей госуслуг. Мисалы, мен ошол азыр бөлмөгө кирип жатам. Момундай сыяктуу бөлмө. К нам присоединился Исмаил. Мына мага азыркы учурда Марина Люканец деген колдонуучу ушундай. Справа есть такая ладошка, ее надо нажать, если... Вот, ушундай эле ар бир адамдар кошулуп жатат. Жана ошолорго могул кнопканы join as a speaker деп, телефон англисче болуп жатат, орусча болунат. Басып, силер сүйлөшсөңөр болот. Эгерде силерди кошпой турса, эч ким бербесе, анда мыякта кнопка бар, поднять руку деген. Ошол колду көтөрөр менен силер сүйлөшкөнгө, эгерде модератор силерге уруксат берсе, силер өзүңөрдүн ой пикириңер менен бөлүшсөңөр болот. Угуп, жана силерге модератор мүмкүнчүлүк бере турган болсо, анда сүйлөнүү. Адамдар, көргөнүңүздөргө чоң рахмат, чын жүрөктөн ыраазымын. Ишенем, ушул видео силерге пайдалуу болду деп. Демек, эгерде силер iPhone колдонуучу болсоңор, менде 4 invitation бар. Жана ал биз айтып кеткендей эле пригласительный. Ошол 4 пригласительныйда тилекке каршы ушул ким биринчи жазат, ошолорго мен тарата алам, то есть бере алам. Ылдый жакта менин Instagram баракчамды ссылканы таштап коем, шилтемени менин Instagram баракчама директ аркылуу мага жазып койсоңор болот. Эгерде Клабхаус менен колдонуп турган болсоңор, мен силерге ушул 4 приглашение бар, ошол 4 приглашенияны берем. Колдонуп жана өзүңөрдүн ой пикириңерди жазып койсоңор абдан ыраазы болом. Анткени ар бир ой пикир, ошол жазганыңыздар мага интересный. Анткени биздин Кыргызстанда азыркы учурда ошол темалар талкуулап жаткан темалар жана комнаталар аз деп ойлойм кыргыз тилинде. Келе чогуу ошол коомду, кыргыз тилинде сүйлөгөн коомду жана пайдалуу темаларды талкуулап жаткан коомду өстүрөлүк, өнүктүрөлүк. Баса. Эң акыркы нерсе сураныч. Айтып кеткен маалыматты тастыктап кеткиле. Кайсы эмне ким болбосун, биз айткандай эле сынчыл ой жүгүртүүнү өстүрүш керек, демек баарына ишене бербеш керек. Сиздер менен Исмаил, сизди көргөнүңүздөргө рахмат. Эмки көрүшкөнгө чейин.